Түп районуна караштуу Кең Суу айылында акыркы коңгуроо аземи болуп өттү. Түп районуна караштуу Кең Суу айылында акыркы коңгуроо салтанаттуу азем болуп, ага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов, Кыргыз Республикасынын Сыкөл облусунун кыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Данияр Арпачиев, Аким Каныбек Адиев, Жогорку Кеңештин депутаты Акылбек Түмөнбаев жана Түп билим берүү бөлүмүнүн башчысы Сейитбек Абдылдаев катышып, бүтүрүүчүлөргө куттуктоо сөзү айтылып, ардак грамоталар тапшырылды. Быйыл республикада 128 миңден ашык 9 классты жана 73 миңден ашык 11 класстын бүтүрүүчүлөр күтүлүүдө. Аны менен катар 2023-2024 окуу жылынын аягында Кыргызстанда 149 мектеп бүтүрүүчүсү алтын тамга атай аттестатына ээ болсо, алардын 6-оосу Сыкөл облусунан. Kızlardın çarçından tarihli Mektebimden okutkan gecelerim, ağaylarım Sizlerge başım deyip taysın kulağım 11 yıl bir okudan Kızlarım, kırdaşlarım Dizimi vurup gelip acılarım Mektebimden okutkan gecelerim, ağaylarım Sizlerge başıp deyip taysın kulağım 11 yıl bir okudan Kazdaşlarım, kurdaşlarım Bizge buyruk uyumdan Mektebimden okutkan gecelerim, ağaylarım Sizlerge başıp deyip taysın kulağım 11 yıl bir okudan Kazdaşlarım, kurdaşlarım Bizge buyruk gelip acılarım Mektebimden okutkan gecelerim, ağaylarım Sizlerge başıp deyip taysın kulağım 11 yıl bir okudan Kazdaşlarım, kurdaşlarım Bizge buyruk gelip acılarım Ардактуу ага эжекелер, сүйүктүү окуучулар, урматтуу бүтүрүүчүлөр, бүгүн мына биздин мамлекетибизде бардык мектептерде ушул акыркы коңгуроо иш-чаралары жүрүп жатат. Анын сыңарында эле биздин районубузда дагы бардык мектептеринде ушундай иш-чаралар жүрүүдө. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, сиздер ушул жерден 11 жыл билим алып, бүгүн мына мектепти таштап, өзүңөрдүн ушу 11 жыл окуган билимиңиздерди дагы тереңдетип, алдыга турмуш жолуна сапар алганы турасыздар. Мен сиздерге Түп райондук мамлекеттик администрациянын атынан, жеке өзүмдүн атымдан ак жол тилейм. Айтылуу Кең Суу айылында билесиздер, Кыргыз эл баатыры Түгөлбай Сыдыкбеков чыккан. Жана башка биздин Советтер Союзунда дагы чыган уул кыздарыбыз чыккан. Азыркы эле отурган
мына Акылбек Тогузбаевич да ошо Кеңсу айылында ушул мектеп бүтүрүп азыр эл үчүн кызмат кылып атат. Ал эми айтканда азыркы президентибиз урматтуу Садыр Нуркожоевичтин ушул айылдан чыгышы көп нерсени камкулап турат. Сиздердин алдыңыздарда көп мындай жакшы тапшырмаларды, милдеттерди коет деп айтылам. Себеби ушундай жакшынакай Кеңсу айылында ушундай биздин кыргыз элибизге, Кыргызстаныбызга кызмат кылган чыгаан уул кыздардын чыкканы сиздерге дагы бир өзүнчө милдеттерди коюуда. Ошондуктан сиздерге мен терең ишенемин, келечегиңер кең болсун. Келечекте ушул биздин Түп районунан, Кеңсу айылынан чыгаан уул кыздарыбыз чыгып, биздин мамлекетибиз үчүн ак кызмат кыла беришсин. Сиздерге дагы бир жолу ак жол. Эмесе азыркы сөздү Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты Түмөнбаев Акылбек Тогузбаевичке беребиз. Саламатсыздарбы, урматтуу айылдаштар, урматтуу инилер, карандаштар, бөбөктөрүм, мына бүгүн ушул жайкы каникулдун астында мына бөбөктөрүбүз турат. 11 жыл ушул мектепте окуп бүтүрүүчүлөрүбүз, ини карындаштарыбыз турат. Эми урматтуу Кеңсу айылынын тургундары, бир туугандар, жердештерим, ушул Кеңсу айылынан мына Эдил Жолдубаевич отурат, айтып атам. Кеңсу айылынын абасын жакшы жутуп, суусун кенен ичип алыңыз. Сиздин дагы кийинки балдарыңыздын келечеги жакшы болот деп тамашалап отурам. Эми урматтуу бүгүнкү мына бүтүрүүчүлөр, ушул 11 жыл окуп, ушул жерде билим алып, мына агайлар, эжейлер колунан келишинче билимин, тарбиясын берди. Сиздердин алдыңыздарда мына дагы чоң даңгыр жол, ар бириңиздер өзүңүздөрдүн кесибиңиздерди тандап, мына окуу жайына барам деп бүгүнкү күнү уже чечим кабыл ар бириңиздер. Ошол ойлогон ой максаттарыңар, тилеген тилектериңер, ошол ата-энебиз бардыгыбыз бардыгы ошол балалуу болгондо балабыз жакшы окуп, билимдүү болсо экен, билим алып, жакшы кызмат кылып, мамлекет үчүн эмгек кылса экен деп ар бир ата-эне тилек кылат. Ошол тилектердин бардыгын аткарчы, ошол тилектерге кабыл кылчы сиздер урматтуу бүгүнкү бүтүрүүчүлөр. Эми сиздер мына ошол мектепте 11 жыл окуп, ушул айылда чоңоюп, өсүп, ушул айылдан өзүңүздөр билесиздер, илгерден бери атактуу, даңктуу канча деген кишилер чыккан. Мына бүгүнкү күнү ушул Кеңсу айылынан президентибиз урматтуу Садыр Нуркожоевич чыкты. Сиздерди кеп бир нерсе айтам, ошол Кеңсу айылында көптөгөн ошол бир эле Кеңсу айыл эмес, Кыргызстан боюнча агартуу тарабынан жол ачып, ошол мамлекетибиздин түптөлүшүнө, мамлекетибиздин тилин сактап калышына ошол Кеңсу айылынан чыккан аталарыбыз чоң салымын кошкон. Ошол аталарыбыздын жолун жолдоп, сиздерден дагы атактуу, даңктуу уул кыздардан чыгат деген чоң үмүтүбүз бар. Сиздерге ийгилик, жолуңуздар шыдыр болсун. Ошол өзүңүздөр алган жолуңуздардан тайбай, ошол мамлекетибиз үчүн кызматыңарды кылып, бир убакта ошол мына агайларыңар, эжейлериңер отурат. Биз окуткан, ушул биздин айылдан чыккан уул кыздар деп сыймыктанган уул кыздардан болушуңарга тилектешмин. Сиздерге дагы бир жолу жолуңуздар шыдыр болсун, жолдошуңуздар кыдыр болуп, ар бир жерде башыңыздарды көтөрүп, ата-энеңиздердин сыймыгы болуп, айылыбыздын сыймыгы болуп жүрүшүңүздөргө тилектешмин. Рахмат сиздерге. Чоң рахмат Акылбек Тогузбаевич. Азыркы сөз Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Жолдубаевичке берилет. Келиңиз.
Саламатсыздарбы? Урматтуу Акылбек Тогузбаевич, урматтуу апалар, аталар, аксакалдар, Кыргыздын бардыгына белгилүү айтылуу кең суу айылыбыздын тургундары, анан албетте биздин бүгүнкү эң негизги каармандар, ушул бүгүнкү бүтүрүүчүлөр. Рухсат берсеңиздер, мен Кыргыз Республикасынын президентинин урматтуу Садыр Нуркожоевич Жапаровдун 24 жылкы мектеп бүтүрүүчүлөрү менен мугалимдерди куттуктай турган тексти. Бул текст бүгүнкү азыркы ушул мүнөттөрдө жалпы бүт республика боюнча бүт бүтүрүүчүлөргө айтылып атат. Урматтуу билим уясынан турмуш сапарына канат каккан бүтүрүүчүлөр. Бүгүн ар бириңердин жеке жашооңордо эстен кетпей турган эң маанилүү күн. Билим алган мектеп, таалим тарбия берген мугалимдер менен коштошуп, турмуш жолуна аттануунун алдында акыркы коңгуроо калганы турат. Силерди акыркы коңгуроо салтанаты менен чын дилимден куттуктаймын. Турмуш жолуңар байсалдуу болсун. Жеке жашооңордун жагымдуу барагына айланган билим уяңардын элеси сапарыңарга дем болсун. Силерди өз балдарынан артык көргөн, турмушта өз ордун тапса экен деп тилек кылып, ак жол каалаган ага эжелериңер билсеңер, силерге жаркын келечекке кеткен жолдун каалгасын ачып беришти. Бул жолдо ийгиликтер менен кыйынчылыктар тең коштогон чоң сыноолор күтөт. Мына ушундай турмуштун даңгыр жолунда өлкөбүздүн өсүп өнүгүшүнө салым кошуу менен коом алдында жоопкерчилик алууга даяр болушуңар зарыл. Өз тажрыйбама таянуу менен силерге агалык кеңеш айта кетейин. Ардактуу бүтүрүүчүлөр, ички туюмуңардагы баалуулуктар менен жеке ынанымыңарды бекем карманып, өз күчүңөргө гана ишенгиле. Адилетсиздиктин алдында артка чегинбегиле. Ар намысыңарды бийик кармап, мекен алдындагы атуулдук жоопкерчилигиңерди эсиңерге бекем түйгүлө. Элибизде жаштын тилегин берет деген жакшы сөз бар. Жакшы тилек кылып, убактыңарды текке кетирбей, күнүгө жаңы билим алууга, өнөр үйрөнүүгө, тил билүүгө, спорт менен машыгууга ашык кыла. Силерди жаркын келечек күтүп турат. Керемет ачылыштарга күбө болосуңар. Балким аларга өзүңөр дагы катышасыңар. Тез өнүгүп, ыкчам өзгөрүп аткан технология менен илимден артта калбай, билимиңерди жаңыртып, толуктап, өстүрүп турууга аракеттенгиле. Эч качан мен билбейм, колумдан келбейт деп айтпагыла. Мен муну үйрөнөм, өздөштүрүп кетем деп ар нерсеге дилгир болгула. Кымбаттуу достор, адам баласынын жашоосунда кесип тандоо өтө маанилүү маселе. Жети өлчөп бир кесип, жеке мүмкүнчүлүк, жөндөмүңөрдү байкап, каалооңор менен акыл көрөнгөңөр туура келген кесипти тандооңорго тилектешмин. Кандай кесипти тандасаңар дагы, ата энеңер, ага эжелериңер сыяктуу мен дагы албан ийгиликтерди жаратышыңарды каалаймын. Силерге бүткүл өлкө, жалпы журтубуз үмүт артып турат. Эгер менден сурай турган болсоңор, жаш муундардын жаркын келечеги үчүн өмүрүн арнаган ардактуу, сыймыктуу мугалимдик кесип өзгөчө кесип экенин баса белгилээр элем. Анткени ата мекенибиздин, эли журтубуздун жаркын келечеги дал ушул бүтүндөй бир муунду туура жолго сала турган мугалимдерибиздерге түздөн түз байланыштуу. Акыркы коңгуроо салтанатынын ардактуу кармандары ага эжейлер.
Сиздер өлкө келечеги үчүн болгон балдарыбызга бабалардан калган нарк насилдин негизиндеги таалим тарбиянын жаркын келечекке жетелей турган жалгыз жол терең билимдин үрөнүн сээп өстүрүп жетилтип уядан учуруп келатасыздар. Натыйжасы биздин баарыбыздын жашоодогу жетишкендиктерибиз сиздердин талбаган эмгегиңиздердин үзүрү. Эмгегиңиздердин акыбети ар дайым кайтсын. Бар болуңуздар. Ал эми урматтуу бүтүрүүчүлөр, биз сиздердин Кыргызстандын келечегин көрө алган, ата мекениме салым кошкон уул кыздардан болуп чыгаарыңыздарга бекем ишенебиз. Жолуңар ачык болсун. Келечекке жол алган сапарыңар ийгиликтерге толсун. Баарыңыздарды бүгүнкү майрам күнүңүздөр менен куттуктаймын. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров. Мен дагы өз атымдан сиздерге ушундай куттуктоо сөздүмдү айтат элем. Мына эми буюрса Кыргызстаныбызда өтө чоң өзгөрүүлөр болуп атат. Ага себепкер өзүңүздөрдүн абаңыздар, бир тууганыңыздар, жердеш, айылдашыңыздар, урматтуу Садыр Нуркожоевич Жапаров болуп атат. Бардыгыбызды катуу бир иштетип, бир чоң үмүт жаратып, чоң бир алдыга карай бир максаттарды коюп, чоң бир жалпы улутубузга бир дем берген кыялдарды жаратып атат. Албетте ар бириңиздер, мына биз дагы бүгүн ушул Садыр Нуркожоевич аяктаган, мына өзүбүздүн урматтаган агабыз, фракция жетекчиси, Жогорку Кеңеш депутаты Акылбек Тогузбаевич Түмөнбаев бүтүргөн мектепке келип аткан мен үчүн дагы чоң сыймык. Биз бүгүн ушул Акылбек Тогузбаевич өзүңүздөрдүн депутатыңыздар болот. Ал киши ошол күрөшүп, талашып, силер үчүн силердин ушул жергенин кызыкчылыгын алдыга коюп, өкмөткө дагы катуу талаптар менен күнүгө башкалардан айырмаланып трибунадан эмес, а именно өзү түздөн түз өтө чоң мактанбай, башка бирөөгө реклама кылбай, бирок өзүңүздөрдүн кызыкчылыгыңыздарды кымбаттуу ушул айылдын дагы ушул жергенин райондун тургундары Акылбек Тогузбаевич талашып келатат. Анан мына дагы бир маселе, ошол бийик тоолуу аймактардын дагы бир маселеси бар. Ушул Акылбек Тогузбаевич бир жылдан көбүрөөк кайра айтып атып, биз бүгүн ошол атайын комиссия менен келип, бул жерден чыгып азыр Каркыра көздөй, Ак Суу районундагы баарын кыдырып, ошол өзүбүз күбө болобуз азыр ушул Жогорку Кеңештин депутаты менен кандай, кайсы жерде эмне айыл, кайсы бийиктикте турганын. Ошол себеп болуп келип атабыз. Анан албетте 25 май жакшы биздин сонун майрам мектеп бүтүрүүчүлөр болуп аткандан кийин биз дагы ушул жерге өзүбүз бул жердеги Каныбек Маматбекович менен ал да киши ушул жерде мына жаңы имарат, жаңы мектеп, биздин чоң жакшы майрам болуп аткандан кийин биз бияка дагы келип сиздерди куттуктап атабыз. Ошондуктан Ак жол бүтүрүүчү 24-жылы сиздер бүтүрүп атасыздар. Мына президентибиз өзү айткандай, ушуну менен эле билим алуу жаңы бүткөн жери жок, башталып атат. Мугалимдер силерди учуруп атат. Анан күнүгө окуш керек, билиш керек, үйрөнүш керек. Өмүр боюңуздарда мына азыркы заманда силер бир канча кесип алмаштырууга даяр болушуңуздар керек. Дайым өзүңүздөрдү кайра карап, кайра башкаларды үйрөнүш керек. Эми бир заматта кандай деген технологиялар өзгөрүп атат. Кандай деген фантастикалык бир өзгөрүүлөр келип атат. Бунун бардыгы биз азыр мурун биз баягы 50 жыл, 30-40 жыл мурун китептерде жазылган маселелер азыр уже бир
жылдын ичинде биринчи жакта чыгып батышта чыгабы, космосто чыгабы, бир жылдан кийин өзүбүздүн чөнтөгүбүзгө келип атат. А силердин убагыңарда бул бир айдан кийин, бир жумадан кийин керек болсо келип калышы мүмкүн. Силер мына биздин мурда күнү дагы президентибиз катуу кайрылды. Билим берүү алтын казык деп атат. Алтын казык деген ошол баягы орусчасы бул путеводная звезда. Ушул билим берүү, билим аркылуу гана, билимдүү жаштар аркылуу, ушул кылымдын орто чегинде сиздер мына мамлекетибизди жетектеп, мамлекетибизди башка мамлекеттерден тең калтырбай, тең таймашып, ошолорду алдыга карай силер биздин үмүтүбүз. Ошондуктан күнүгө мына президентибиз айткандай, мен билбейм деген сөздү унуткула, мен үйрөнөм деп эч кандай силерге бүт мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Анан дагы маселе айтчу, мына урматтуу ата-энелер, биз мурун 21-чи кылымды күттүк элек, 21-чи кылым, 21-чи кылым деп көп айтчу элек. Мына байкалбай эле 21-чи кылымдын орто чегине барып баратабыз. А биздин мына азыркы балдарыбыз силер 22-чи кылымды да көрөсүздөр. 22-чи кылымга жетиш үчүн чын ден соолук, жаш кезиңерден жакшы өсүңүздөрдү карагыла, спорт менен машык кыла, ар кандай жана ден соолук, саламаттык сактоо маселелерине да карагыла, өзүңүздөргө чыккыла. Биз силерди мына суктануу менен мына буюрса бизден 22-чи кылымга айта турчу салам берчү сиздерсиздер. Ошондуктан мына ата-энелерге да мен кайрылып сиздерге дагы рахмат, таазим, ушунчалык мына татынакай кыздар балдарыбызды өстүрүп бердиңиздер. Эми сиздер дагы бүгүн албетте жүрөгүңүздөр мындай каккулап, өзүңүздөр дагы үйдөн да учургантасыздар. Сиздерге дагы чын ден соолук буюрса, ушул балдарыбыз менен ата-энелери, ага-эжелери, жалпы элибиз, мамлекетибиз сыймыктанчу балдар, кыздар болсун. Рахмат сиздерге. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлиги ардак грамота Ысык Көл облусуна караштуу Төп районунун Түгөлбай Сыдыкбеков атындагы Кең Суу жалпы орто билим берүү мектеби математика мугалими Керимкулова Айгүл Кубатбековна көп жылдык үзүлүү эмгеги ийгиликтери үчүн сыйланат. Министр Кендирбаева. Чоң рахмат Эдил Жолдубаевич жакшы сөздөрүңүз үчүн. Азыркы сөз Кыргыз Республикасынын президентинин Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары Данияр Карагуловичке берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу Кең Суу айылынын тургундары, ардактуу коноктор, биздин кичинекей жаш бөбөктөр, окуучулар, бүтүрүүчүлөр, бардыгыңыздарды мына бүгүнкү Жакшынакай ошол бүтүрүү аземине арналган салтанаттуу майрамыңыздар менен Кыргыз Республикасынын президентинин Ысык Көл областындагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн атынан куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Эми урматтуу биздин бүтүрүүчүлөр, ошол сиздерге кааларыбыз, мына сиздер жашооңуздардын эң бир орчундуу бир этабында турасыздар. Анткени азыр мына бүгүнкү кечеден кийинки таштаган кадамыңар мындан аркы жашооңордо ушундай бир чечкиндүү ролду ойноп калышы мүмкүн. Ошон үчүн ушул кадамды абдан ойлонуп таштап, мына алдыңыздарда кесип тандоо деген ушу Жакшынакай бир милдет турат. Ушул өзүңүздөрдүн жөндөмдүүлүгүңүздөргө, мүмкүнчүлүгүңүздөргө жараша кесипти тандап, ушундай бир Жакшынакай окуу жайда окуп, Кыргыз мамлекетибиздин ушул өсүп өнүгүшүнө өзүңүздөрдүн салымыңыздарды кошосуздар деп ойлойм. Мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой, жогоруда айтылгандай, урматтуу биздин мамлекет башчыбыз Садыр Нуркожоевичтин бүгүнкү күндө жетекчилиги менен Кыргыз мамлекети өнүгүүнүн жаңы бир этабынын астында турат. Жакшынакай мына ийгиликтер болуп атат. Ушул
мезгилде кыргыз мамлекети жакшынакай бир билимдүү патриот, ушундай бир кесипкөй адамдарга муктаж болуп турат. Мен сиздерге ушу кааларым келечекте кайсы тармак болбосун ушул кыргыз мамлекетинин патриоту болуп, кыргыз элибиздин өсүп өнүгүшүнө өзүңүздөрдүн жакшынакай салымыңыздарды кошосуздар деп ойлойм. Мына азыркы жаштарга мүмкүнчүлүк абдан көп кенен. Мына бардык тармакта карасаңыздар, мамлекеттик кызматта болобу, же бир жеке бир компанияларда болобу, сиздердин мүмкүнчүлүгүңүздөргө жараша жол ачык. Мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой, кыргызыбыздын балдары, кыздары дүйнөнүн эң бир атактуу компанияларында жакшынакай кызмат кылып атат. Мамлекеттик кызматты карасаңыздар, жап-жаш балдар, кыздар мына жакшынакай кызмат кылып атышат. Ушул келечекте жакшынакай ушул жашоодо өзүңүздөрдүн ордуңуздарды таап, биздин мамлекетибизге ушул татыктуу кызмат кылган жаштардан болосуздар деп ойлойм. Урматтуу биздин мугалимдер жамааты, сиздерге болсо дагы бир жолу мына жакшынакай балдар, кыздарды өстүрүп, тарбиялап, колуңуздардан келишинче билимиңиздерди берип, ушундай бир турмуштун жаңы бир этабына узатып атасыздар. Сиздердин да ишиңиздер ийгиликтүү болсун, ден соолукта болуңуздар. Кеңсүү айылы мына кыргыз мамлекети үчүн абдан куттуу айыл болду деп айтсак болот. Ушул кутту түшүрбөй, келечекте жакшынакай бир атактуу кыргыз мамлекетине дүйнөгө таанымал балдар, кыздарды өстүрө берет деген ишеничтемин. Чоң рахмат. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен. Чоң рахмат, Данияр Калабович. Эко-город Каркыра лыжный базасынын директору Константин Ивановичке сөз кезегин беребиз. Добрый день, уважаемые земляки. Сердечно рад сегодня присутствовать на данном таком теплом мероприятии. Сегодня вот у наших выпускников начинается такая взрослая жизнь. Они идут в полет. Дай Бог, чтобы ваш полет во благо нашего Кыргызстана был высоким. Дай Бог, каждый из вас нашел себя, выбрал свой путь. Во-первых, своего развития, чтобы были счастливы ваши родители, ваши родственники, вашим выбором дальнейшего и трудоустройства, и жизненного пути. Вам хочется пожелать только добра, тепла, мира. Ну и дай Бог, чтобы вы прославляли наш Кыргызстан. Он развивается сейчас динамично. Дай Бог всего вам хорошего и всем вашим близким. Всего доброго. Спасибо. Урматтуу бүгүнкү салтанаттуу иш-чаранын катышуучулары, азыр Акылбек Тогузбаевди кайрадан чакырып алайлы. Түгүлбай Сыдыкбеков атындагы коомдун төш белгилерин өзү баштап берсин. Андан кийин калган 11 класс 1 класска тагат экен. Келиңиз. Эми бул төш белги боюнча баягы быйыл эле эмес, канча жылдардан бери жасатып келип, ошол Түгүлбай Сыдыкбеков атабыздын элесине ошонун аты унутулбасын деп тапшырып келатабыз. Өзүбүздүн ошол мектептин 11 класстын бүтүрүүчүлөрү нөлөбой класстарга тапшырып келет жылыга. Эми быйыл келип калдык, мен өзүм баштап тагып берейин, андан кийин 11 класстар таксын, келиңиздер. Рахмат. Кыргыз Республикасы Ысык Көл облусу Акыркы звонок азамине катышуучулар, урматтуу ата-энелер, урматтуу мектеп коллективи, жана ошондой эле биздин келечегибиз, жаш муундар, окуучуларыбыз. Бардыгыңыздарды бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктаймын. Жана ошондой эле мына бүгүнкү биздин кечеге келип конок болуп отурган Эдил уулубузга, Акыл уулубузга, акимибизге, мына губернаторубузга чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушул мына жанатан бери кандай сонун сөздөр айтылды. Демек, биз кымбаттуу бүтүрүүчүлөрүбүз. Эмне кылышыбыз керек экен? Алдыбызга максат коюшубуз керек экен. Ошол максатка жетиш үчүн бүт аракетиңерди жасаш керек экен. Ден соолугуңарды чың кармаш керек экен. Себеби ден соолук болбосо эчтеке жок. Анан туура кесипти тандаш керек экен. Мына Садыр агайыңар, Акыл агаңар,
мына ушул мектептин бозгосунан атташкан. Ал эми арыраак алсак, мына Үч Кеңсүү айыл өкмөтү болуп 7 жылдык мектеп Түп районунда эң биринчи Талдысуу, анан кийин ушу Кеңсүү мектеби болгон. Ошол 7 жылдык мектепти бүткөн адам жогорку окуу жайына жолдомо алган. Мына ушул мектепти Түгөлбай Сыдыкбеков, мына Кыргыз эл баатыры, Кусейин Карасаев басып жүргөн энциклопедия деп атачак кишини. Зияш Бектеновдор бүтүп кеткен мектеп, ушул мектепти. Демек, мектептин жолу, мектептин жүрүшү баштан эле бөлөк экени көрүнүп турат. Демек, бул мектепти бүткөн адам сөзсүз жакшы жакка барыш керек экен. Тарбиялуу болуш керек экен. Тарбия улуу иштейт, аны менен адамдын тагдыры чечилет дейт. А билим болсо, ийне менен кудук казгандай дейт. Демек, ага абдан зор эмгек керек экен. Эгерде билимиң күчтүү болсо, миңди жыгасың дейт. Кыргыз элинде жакшы сөз бар, Билегиң күчтүү болсо, бирди жыгасың дейт. Демек, биз кайсыны тандашыбыз керек экен? Билимди тандашыбыз керек экен. Эми ушу келген конокторго бардыгыңарга чоң рахмат, ыраазычылык айтабыз. Кеңсүү айылынын тургундардын атынан, ардагер мугалимдердин атынан жана мугалимдер коллективинин атынан сиздерге чоң рахмат. Келип ушу балдарыбызга жакшынакай белегиңерди берип, жакшы жылуу сөзүңөрдү айтып, батаңарды берген үчүн. Ошо баталар кабыл болсун, балдарыбыздын жолдору ачык болуп, келечек кең болсун. Келечекте ошол аккан арыктан суу агат дейт. Алдыдагы агаларынын, эжелеринин жолун жолдоп, намыскөй, Кыргыз элине күйгөн мыкты уул кыздардан болгула. Эже агайларыбызга чоң таазим кылабыз, жана ыраазычылык айтабыз. Сиздердин айткан акыл насаатыңар биздин жашообузга жол ачып берди десем жаңылбайм. Ден соолукта болуңуздар, бар болуңуздар. Анан урматтуу бүтүрүүчүлөр, сиздердин бүгүн балалыктын акыркы күнү болгону менен жаштыктын биринчи күнү башталат. Жолуңар ачык болсун. Мына жогоруда айтылып кетти. Кеңсуудан көптөгөн залкарлар чыккан. Сиздерден да мен ошондой залкар болушуңарды каалайм. Ак жол сиздерге. Анан ушакта турган жигиттер, бөбөктөрүм, энергетика тармагынан да бирден экиден кесип тандаңыздар. Бар. Ден соолукта болуңуздар. Beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered. Баарыңыздарды бүгүнкү салтанаттуу иш-чарабызга куш келипсиздер. Урматтуу коноктор, ушу 2023-2024 окуу жылында биздин мектепте 440 окуучу билим алды. Анын ичинен 34 окуучубуз бүтүрүүчүлөр болуп эсептелет. Анан жогорудагы айтып кеткен калоо тилектердин баардыгы ушу бүтүрүүчүлөрүбүзгө кабыл болсун, тийсин. Баарыңыздардын майрамыңыздар менен эми азыркы кезекти коңгуроо кагуу аземине берсек. Аябай толкунданып жаткан анткени жакында эле Азия чемпионатына барып, ошол эле убакта өзүмдүн туулуп өскөн айылы Кеңсүү айылыма келип 11 класстı аяктоо кечесине катышып жаткан учурум аябай толкунданып жатам азыркы учурда. Анткени көп убакыттан бери ушул күндү күткөнбүз, ушул тилегибизге жетип, ушул ак школ мектебибизде акыркы коңгуроо салтанатын аяктап жаткан учурубуз.
Мен буга чейин спорт менен машыкканыма жарым жыл убакыт болду. Жарым жыл убакыт ичинде мен 2 жолку Азиянын коло байгесинин ээси болдум. Дүйнө чемпионатынын коло байгесинин ээси болдум. Ошол азыркы убакта дүйнөлүк улуттук оюндары боло турган, игры кочевник оюнуна бара турган убагыбыз. Ошол убакка ошол соревнованияга даярданып жатабыз. Буюрса спорт школуга барат экенсиз, Буюрса көптөгөн кыял максаттарым бар. Муну хобби катары алып кете турсам деп ойлонуп атам. Жаштарыма жолдору ачык болуп, өздөрү каалаган кесиптин ээси болуп, дүйнөнү дөңгүрөтүп, Кыргызстандын желегин желбиреткен окуучулардан, ата энесинин сыймыктанган уул кыздарынан, биздин ага эжелерибиздин биздин окуучубуз деп сыймыктанган окуучулардан болуусун тилектешмин. Жана өзүмө дагы келечектеги кесибимди таап, Кыргызстанды дүйнө элине тааныткан мыкты инсандардан болуумду каалайм.